кыргыздын керемет кайрыктарынан угуп өзгөчө бир таланттуу эжекебиз менен маектешели деп турган чагыбыз. Ким деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы эжекебиз Дилшат Кангелдиева эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кутмандагыңыз менен, кирип келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат, мен да силерди ошондой келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм дедим. Анан чакырганыңыздар үчүн өтө ыраазымын. Рахмат. Эч нерсе эмес, келип туруңуз. Төрүбүз сиздердей ырчылар үчүн дайыма даяр. Келип турсаңыздар эле буюрса, көгүлтүр экран аркылуу эл менен амандашып, эл менен жолугуп дегендей. 2019-жылды жыйынтыктап атабыз, эже. Албетте эле салттуу суроо бул. Бардыгыңыздар тажап бүтсөңүздөр керек, бирок ошентсе дагы берели. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз 2019-жылда кандай ийгиликтерге жетти? Бир сар эсеп салып бериңиз. Чоң рахмат. Эч качан тажабайбыз сиздердин бул сурооңуздардан. Анткени бул суроо деген биз өнөр адамдары үчүн мындай важный суроо да. Анткени ар бир жылы биз өзүбүздүн эмне кылдык деп жыл аяктап жатканда өзүбүзгө дагы ошондой отчет беребиз. Бул жыл мен үчүн жакшы жылдардан болду. Кудайга шүгүр, бардык жагынан. Жумушум баягы чыгармачылык жактан жакшы болду. Бир клип тартканга жетишип калдым, бирок эфирге көрсөткөнгө жетише албай турам. Кудай буйрса ал клипти биздин эфирден көргөзөбүз. Эң алгачкылардан болуп берет окшойм сиздерге. Анан дагы жаңы ырлар чыкты. 3 жаңы ыр жаздым. Бул да биз үчүн мындай оңой эмеске турат да. Жаңы чыгарманы бул жазуу өтө кыйын биз үчүн. Табуу кыйын. Биз өмүр бою изденип жүрүп, кантип жашыбыздын өтүп кеткенин да байкабай калат экенбиз, өнөр адамдарычы. Андыктан ошол быйылкы жыл мен үчүн менин чыгармачылыгым жактан жемиштүү эле болду. Негизи азыр эмне менен алексиз? Мындан башка дагы, чыгармачылыктан дагы башка? Чыгармачылыктан башка азыр менин үйдө кичинекей неберем бар. Ошол неберемдин рахатына бөлөнүп отурам. Андан бөлөк да пландарым бар, көп пландарым. Биз баягы азыр эле айтып өтпөдүмбү? Изденебиз деп чыгармачылыктан башка жагынан дагы эмне кылсам деген изденүү. Бул баягы ар бир нерсенин өзүнүн сааты чыкканда, бышканда ошол нерсе пайда болот да. Андыктан мен шашпай турайын, сиздерге мактанган. Убакыт өзгөргөзөт да. Буюрса жаңырларыңызды дагы угуп, жаңы клиптериңиздерди дагы жакында көрүп калабыз деген ойдо туралы. Ошол 3 жылга тең буюрса клип тарттырсаңыз, Кудай буюрса жалпы көрөрмандар көрүп калат. Сен көзүң ачык деп байкадың. Ошол 3 жылга тең клип тарттырайын деп атам, анткени өтө мазмундуу, терең маанилүү чыгармалардын арасына кирет да. Биринчиси дагы, экинчиси дагы, үчүнчүсү дагы. Анан Кудай буйрса мен ойлойм, мына сезон да бүтүп атат, быйылкы жылдын жыйынтыктап алып эле, анан баягы бош болуп калабыз да кышында, жылдын башында. Анан ошол учурда баарын тактап, бүтүрүп, анан эфирге алып келген аракет кылам. Эң сонун. Анан ушул репертуарга кайрыла турган болсок, Дилшат эже, мен баягы өнөр адамдары менен көбүрөөк маектешип калган учурда, бири-бириңиздерге таасир эткен учурларыңыздарды көп кездештирем да. Маселен, Майрамбек Осмонов агайыбыз айтат, эмгек сиңирген артист киши да. Дилшат Кангелдиева менин баягы оон чыгарып же болбосо изденип калышыма кандайдыр бир деңгээлде таасир этип калат. Анткени могул оонду жазып бер, могулырга оон жазып бер деп көп келет деп. Гүлжамиля Шакирова эжеке дагы көп айтат. Дилшат Кангелдиева көп келип калат, мондай ыр жазып бериңиз деп келет, ошон үчүн ушул ыр жаралган депчи. Мына ушул сыяктуу бир баягы сиздин да таасириңиз бар экен да айрым адамдарга. Мен абдан кубанычтамын, эгерде өтө залкар акындар Гүлжамиля Шакирова эжеке мен көптөгөн ырларымды жазып берди. Эң эле мындай популярдуусу бул жакшы адамдар көп болсун чыйлайм деген ыры. Анан Майрамбек Осмоновго дагы таасир бергенимди ушинтип белгилеп айтканына мен ыраазы болуп атам. Анан да мындай болгон жакшы деген чыгармасына мен таасир бергем. Андан кийин дагы бир чыгармасына өтө популярдуу болуп кетти ал чыгарма. Ошого дагы таасир бергем. Бул баягы мен баягы мындай теманы берип, аны түртүп коем дагы алар
ошонун артасында иштейт. артынан иштейт дагы, анан бир жакшы чыгарма жаралып калат. Ооба. Сурайын дегеним, репертуарды толтурууда өтө маани мазмунуна баа берип, мындай баам салып, өзүңүз карап, таразалап көрүп анан ырдайсыз. Ошол репертуар тандоого биз өзүңүздүн бир табитиңиз жөнүндө сурайын дедим эле. Мен баягы самокритичный деп коет го. Абдан ушунчалык өтө катуу сындуу неме сын көз караштамын да. Анан өтө кыйратып жатам деп да ойлобойм. Кыйратып жатам деп ойлобойм, бирок аракет кыламын. Мен туура айтасыз, баягы кийим кийгенде, ырдаганда, баскан турганда бул табит керек адамга. Анан ошол ыр тандоодо дагы мен сөзсүз түрдө сөзүнө маани берем, анан оонуна мен музыкант болуп калыптангандыктан музыкасына да өтө терең маани берем. Ооба. Албетте, антип репертуар топтобосо ырчынын дагы ажары ачылбай калат. Албетте. Анан деги эле азыр биздин телегөрүүчүлөр да отуруп алып, баягы күтүп аткан учуру Дилшат эжекебиздин мурда ырларын укчу элек, азыр дагы баягы түз эфирден жандуу үнүн угуп калалы деп, ооба, комуздун коштосу менен деп. Ооба, эртең мененки абал ырчылар үчүн кыйын чыгат. Бир аз кыйыныраак. Баягы үн толук ачыла элек дегендей. Бирок баягы сиздер чакырганга мен абдан жоопкерчиликтүүмүн да негизинен. Анан түнү мен уктаган жокмун. Кечип калбайм деп. Эртең передача деп анан. Рахмат, ыраазычылык сизге. Сиздер негизинен жамаатты өтө баалаймын. Куттуктаймын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Ырысбай Абдыкадыровдун Алмашым деген чыгармасын ырдап берейин, дегенде эле эртең. Мен анткени ал чыгарманы өтө сүйөм, жакшы көрөм. Анткени анын бардык чыгармалары оондуу, анан объемдуу, өтө профессионалдуу чыкканда, анан мааниси дагы жакшы. Жакшы болот.
шынакай жай наша. Эң сонун. Баракелде, бар болуңуз, үнүңүзгө береке. Чыкпаган үн ушул болсо. Чыккандан кийин үн кандай болду экен? Рыспай Абдыкадыровдун сөзүнө жазылган Алмашым аттуу ыры болду. Келиңиз эми чыгармачылыктан бир аз оолактайлы. Эжеке мына эки жаңызда эки балаты турат, Жамилдин жишаны дегенде алдыңызда оюнчуктар турат. Деги эле бул декабрь айы өзгөчө бир адамдарга эргүү бере турган ай эмеспи? Себеби жаңы жылды күтөбүз, кар жаайт, кыш келет. Көп адамдарга баягы бир лирикалык сезим тартуулайт да. Деги эле кыш мезгилин сиз кандай кабыл аласыз? Негизи мурда кыш мезгилин көп да сүйчү эмесмин да, сулуу деп кантип ушинтип. А бирок кийинчерээк өтө бул кыштын да өзүнүн сулуулугун баалап келатам. Анткени баягы ошол сиз айткандай эле жаңы жылга чейин эле Европа баардыгы ушунчалык майрамды шан шөкөтүн тим эле минтип элди ушунчалык тартып алат го өзүнөчү. Анан аларды көрүп тим эле ошол майрамга журулушуп кетесиң да. Андыктан ар бир нерсенин өзүнүн кымбат баалуулугу бар экен. Ар бир сезондун дегендей мезгилдин ансыңары бул өтө баягы жыл которулган учур бул өзгөчө баардык адамдарга жакшы таасирин берсе керек. Анткени ошол жылга шунчалык аракеттенишип, жакшы тилек менен, шунчалык жакшы маанай менен тосуп алалы деп жылды жыйынтыктап ар бир ушундай аракет кылат да адам баласы. Ансыңары мен дагы ушул декабрь айын өзгөчө сүйүп калдым. Жакшы. Сүйөмүн. Бала чактан эле сүйөм, жакшы көрөм, бирок болгону эле эмнегедир суукта эле мурда ошентип жүрүп турмун да, көрсө ар бир нерсенин өзүнүн сулуулугу бар. Эң сонун. Негизи айтып коет эмеспи, жакшы малдын баягы тишин ачпа, жана жакшы адамдын жашын сураба депчи. Жашыңызды эч качан сурабайбыз, анан бирок Сурап коеюн дебейсиз? Жок, анан бирок чынында баягы жаш кыздардан эч айырмаңыз жок. Атайын диета кармайсызбы, же кандайдыр бир өзүңүздүн методдоруңуз барбы, же небери багып эле аркып атасызбы? Жок, мен ойлойм азыр толуп калдым го. Анткени мен жаш кезектен бери ойлоп көрсөм толбоп турмун. Бир аз мындай өтө деле толбоп турмун да. Анткени ошол эле кийимдер азыркы учурда деле батат. Баягы улуттук кийимдерди тиктирген учур бар да, 20 жыл, 30 жыл мурда дегендей. Анан дагы эле менин фигурам ошондой эле стандартта экен. Ошончун айтып атпайм да дегендейчи. Анан өтө деле аракет кылбайм. Бул мен ойлойм генетика ушундай болсо керек деп. Ошо форма деп айтып калдык да, форма кийим жактарыңыздан, ошо кийимдериңиздин ичинен эң кымбат, эң баалуу же болбосо баягы санына, баягы баасына келбесек да, жок дегенде ушул кийим мен үчүн баалуу деген кийимиңиз барбы ушул кезге чейин сактап келген? Бар. Бул баягы биздин өтө азыркы учурда популярдуу биздин дизайнерлер бар го. Мадина Тапаева, Эльвира деген кыздарыбыз бар. Ошолордун ушунчалык баягы жүрөгүнөн, жан дүйнөсү менен ушунчалык жакшы тигип берген кийимдери мен баалуу деп эсептейм. Анткени алар бири-бирине окшоштурбай тигишет да. Анан кайталашпайт, ошол эле сайманы, анан ошолор менин гардеробунда сакталып турат. Негизи эле сахнаба сулуулукту жакшы көрөт эмеспи? Албетте сахна адамдары өздөрүнө кам көрө жүргөн дагы жана ошондой эле алар дагы ошол өздөрүнө кымбат экенине карабай форма сынбай туруп баардык нерсесин даярдай жүргөн бул эң сонун нерсе. Ал эми ушул сахна адамдарынын жаңы жыл тоскону дагы өзгөчө кызык. Көбүнчөсү баягы элге ырдап атып тосуп калат, көбүнчөсү концерттерде ушундай жерлерде тосуп. Балким келе атып жетишпей да калат жолдо. Жетишпей да калат, элгер дайбыз деп атып. Ушундай учурлар көп эле болсо керек. Сиз кандай тососуз жаңы жылды? Мен жаңы жылды, мен да ошондой учурлар кабыл болгонмун, бирок азыркы мен ойлойм бул учурда үй бүлөм менен тосот болушум керек деп. Бирок баягы биздин эртеңки күндү айтып болбойт да. Пландап болбойт. Анткени балким мен бир ысык мамлекет жака кетип каламбы? Балким үй бүлөм менен тосомбу? Бул азыр белгисиз болуп турат планымда. Бул баягы буйруктан да. Негизи эгерде жаңы жылды кандай тоссоң ошол жыл ошондой өтөт деп коет эмеспи? Мен буга ишенемин. Бир жолу ошо жаңы жылды чет өлкөдөн тосуп алып, анан ошол жылы бүт эле чет өлкө болгом да. Улам Америка, Англия, Италия болуп ошол жыл. Эң сонун. Башы Дубай менен башталды, анан кийин эле уланып кетти, ошентип эле бир жет өлкөгө барыптырмын. Анан мен ойлойм, бул да болсо андай чыгармачылык менен ошол концерттер менен бардым.
Мен ойлойм мында барсам дагы эс алуу менен баштайынчы деп. Жакшы. Дилшат эженин сөзүнөн эле баягы байкасак болот. Алдын айтып болбойт деп атпайбы? Буюрса 31 дагы кандай тосулат, аны бир Кудай билет деген иш болот. Буюрса балким үй бүлөңүз менен тоссоңуз, эмди жылда небереңиздер келетип, анын кылыктарына баягы өзүңүз айткандай рахатына батып, жакшы бир күндөр өтөттүр. Деги эле сөзүңүзгө улай эле мен суроо бергим келип атат. Чыгармачылыктын арты менен канча өлкөгө барып келдиңиз? Мындай азыр айта аласызбы? Болжол менен жок дегенде. Бул жол мен мындай эсептебейм, бирок бир өлкөгө бир канча жолу бардым да. Мисалы үчүн Америкага 4 жолу барып келдим, Англияга 3 жолу барып келдим дегендей, Японияга 3 жолу, ансыңар анан бирок көп өлкөлөргө бардым. Азыр минтип эсептеп отурсак саат өтүп кетет. Биздин убактыбызды өтүп кетет, бирок Европа, Азия, араб өлкөлөрүнүн бир 3 мамлекетине бардым. Анан мындай айтканда, барбаган жакты сурасаңар айтып берем. Эң жакшы. Ошо кайсыл жака баргыңыз келет анда? Көрүп келсем ушул жака барып бир коңуздун үнүн жеткирип келсем ушул жака, узуп келсем. Мен Испаниянын немеге Венеция ушул өлкөгө бар элекмин. Ошол өлкөгө баргым келет. Буюрса, анда 2020 жылга планда коюлду. кандай бир мына убакыт жаңы эле айтып аткандай, убакыт эң санай берсе кете берет, чын эле. Кандай дагы бир чыгармаңыздан ошо коңуздун коштоосунда болобу, дагы өзүңүз каалагандай жакшы бир чыгармаларыңыздан. Макул, бул чыгармалар кийинки репертуарымда жаңы чыгармалардын бирине кирет. Анан сөзүн Сирингүл Сарбалаева жазыптыр. Анын Бакыт Мамаев жазды. Анан Бакыт Мамаев жазганда комуз менен акырын кылдыратып ойноп мага WhatsApp-ма жөнөтүп атпайбы? Дилшат эже, бул чыгарма сиз үчүн жаралган депчи. Анткени сиздин немеңизге туура келет. Үнүңүзгө деппи? Үнүм эле эмес, мааниси дагы сиз ырдасаңыз туура келет дейт да. Анан бул чыгарманын аты Жолуккан жок сиздей жакшы адам дейт. Жалаң жакшы адамдар үчүн ырдайсыз. Анан бул чыгарманы мен быйыл клип тарттырдым. Анан ошол жыйынтыктай албай калдым. Буюрса 2020-жылы эжекебизден аябагандай көп жаңылык күтүп өткөнбүз буюрса. Көп клиптерди көрүп өткөнбүз. Жыйып туруп бир чыгарып. Бүгүн Дилшат эже айткан баардык нерсени 2020 жылга таштап атабыз буюрса. Оттоп эле бир эле түшөт да 2020-жылы. Мен буну бир аз аккордтун немеси менен ырдап берейин, комузду. Жолуккан жок сиздей жакшы адам дейт. Азыр мен эже чектеп атканда бийлеп турушум керек экен да. Билесиздер. Жаркып чыккан күндөй аскадан жан дүнүмдү шола таштаган жолун бастым канча өлкөнү жолукканы жок сиздей жакшы адам жолун бастым канча өлкөнү жолукканы жок сиздей жакшы адам жолукканым жок табылганым жок кезиккени жок сиздей жакшы адам Elin aktaran, ilim beni körün jaktaran, tanışlardan aytala izledim, tabılganı jok, sizdey jakşı adam. Tanışlardan aytala izledim, tabılganı jok, sizdey jakşı adam. Jeri
кылганы жок, жолукканы жок, сиздей жаш адам, кезиккени жок, сиздей жаш адам. Бар болуңуз. Эң сонун. Баракелдим, бар болуңуз. Чоң рахмат айталы. Мына ошентип убакыт дагы учкан кыш экен. Биздин маегибиз да соңуна жакындап барат. Албетте азыр сиздин клибиңизди дагы элге тартуулайлы. Ага чейин сиздин жаңы жылдык каалоо тилегиңизди угалы. Жакшы болот. Бардык ушул кыргыз элимди келе жаткан 2020 жыл менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кут болсун, ар бир жылыбыз мындан да кийинки жылдарыбыз кут болуп, жалпы кыргыз элине тынччылык каалайм, аманчылык каалайм, ден соолук каалайм. Эң негизгиси улут ден соолукта аман болсо, бул ийгиликтин баары алдыда. Андыктан көп жашаңыздар, сиздердин жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык айтамын. Сизге да бар болуңуздар, мынакей сиздерди да жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетейин. Ушул келе жаткан жыл сиздер үчүн ийгиликтерди алып келген жыл болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Мына Чыңгыз жана Айдай татынакай сиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн сизге дагы ыраазычылык. Бүгүн бизде Дилшат Кангелдиева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болду.